өзү негизи бизге 100 миң чогулуп аткан болчу да, биздерчи постоянно 100 миң, 120 миң ай сайынчы ошо моменттерде биз 10%-ын алып коюп атканбыз да. Анан кечегиде детский площадкага 60 канча 65 миң, 70 миң киши болуп калды эле. Ошол груз вестиге депчи, Кудай сактасын, баарыбыздын баштап турабы, жамандыкка ар дайым даяр турушубуз керек деген жай бар турабы. Ошого бир кишини алып коелу, Ташкенттен бирөө кырсык болуп кала турган болсо, эми баардыгыбыз эле кыйратып иштебейбиз да турабы. Баардыгыбыз эле ушунчалык кыйын болуп кетип, бир андай нерсе жок да. Эгер кыйын болуп кетсе көрсөтөлү анда. Ташкент үчүн мына мен 100 миң берип коеюн деп, андай адам жок. Негизи ушу Россияда иштеп аткандардын арасында кем да. Азыр садака түзгөндөн бери, 1 жылдан бери андай адамды көрө элекпиз. Көңүлү менен жок дегенде күнүгө 50 сом, 100 сом салгандар бар. Күнүнө. Айдаркулов билесиңби? Айдаркулов. Садакада Айдаркулов. Айкөл Айдаркулов деген бар. Казанда таксист болуп иштейт. Сакалчан. Күнүгө 100 сом, 153 сом, 78 сом, 95 сом күнүнө. Каждый күнү кур эмес. Сала берет. Ал өзү үчүн тияк барганда кереги ошолчу. Зато күнүгө берип атат да. Биз эми күнүгө бере деген жокпуз. Например, айына жок дегенде 200 сом. Эч кимибизге оорчулуктар келбейт болуш керек да. Ошону силер топтоп, давай балдар, давай деп үмүттөш деген силердин эмеңер да. Азыр ким өзү группаны түзгөн админдер бар? Азат менен бир калды. Арда мен Рахмат. Силер азырча Азат балдарды бүгүн 5 бала болду туурабы? Ертең 15 бала болду. Бүрсүн 20 бала болобуз. Ушунча эле көбөйүп кетебиз. Мына Кудай буйрса, бул биринчи күн эмес туурабы? Мындан ары дагы көбөйүп, мына 2 стол батпай бир кафени жалдай турган болуп, таза вообще сон болуп турабы. Местага батпай Ташкенттер. Бардыгыбыз калбай келип, ушул нерселерди айтып, деп пасташка бөлүп группага киргизип туруп. Ошону ар бирине сен деп айтып койсоңор жакшы болот да. Мисалы үчүн 95-жылдын сен, 93-тү сен депчи. Бири-бирибизге ушинтип айтып койсок, ошол кененирээк жетсе экен да. Анан силерден да кошобуз эмегечи биз. Админ кылып кеңешке. Мен бул баланы кошуп телефон жок деп. Сурап атып, 3 группага 3 жерине кошком да. Анан эми аралыктан мен давай деп, мен деле көңүлүм менен деп чыксак жаман болбойт. Баары жакшы болот. коюп берели дебестин себеби ошол да. Анан экинчиден азыр максатты айтып атпы. 10 ай болду, 10 айда общий 1 миллион 764 миң 607 рубль сомдук аралашып чогулган да. Эми бунун бизде 3 направление менен сүйлөшкөнбүз да. 3 направление иштетип акчаны деп. Биринчиси сразу ооруларга жардамга муктаж болуп атса, Ташкент облусунун жерлештери. Без отказ колдон келишинче жардам беребиз. Экинчиси аскамсыз үй-бүлөлөр бар го, тамак аштан кыйналган, кийим кечеси жок, башка жок, ошолорго. Үчүнчүсү именно ногу Ташкент шаарынын өзүнө, Ташкент шаарына бүт бардык Ташкенттин бардыгына сооптуу иш болуп турган пайдалуу нерселерди туруп берүү. Ошондо 3 направление менен кылабыз деп сүйлөшкөнбүз да. Анан бизден кеңештеги деген балдар бар да, бир 6-7 бар, максатка бар, мен бар да, башка балдарыбыз бар. Бүт ушу чогулган акчаны биз акылдашып, чечишип туруп анан биздин желкебизде да буну адал жолго иштетишүү керек. Биздин желкебизде канча бирөө колуңа 100 сом берип, ушул адал жолго жумшатып элементарный 100 сом жумшашын туруп. Бизде канчадан акча ошентип Алла ыраазы болсун аракет кылып атабыз. Анан бул жерде эч кандай политика, депутат болуш керек, болуш керек деп эч кимдин ниети жок. Жерде болгону Алла ыраазы үчүн, өзүбүз үчүн. Ошого ушул нерсени кыла турган бизде эме да бар да, уже биздечи. Пландачы. Бул ошо эмне себептен ошо спорт зал, ысык сууну коюп берели дебестин себеби ошол да.
Анан экинчиден азыр максатты айтып атпайбы. 10 ай болду, 10 айда общий 1.764.607 сом рубль сомду аралашып чогулган да. Эми бунун бизде 3 направление менен сүйлөшкөнбүз да. 3 направлениеда иштетип акчаны депчи. Биринчиси сразу ооруларга жардамга муктаж болуп атса, Ташкент бөлүнүшүн жерлештирип без отказ колдон келишинче жардам беребиз. Экинчиси аскансыз үй-бүлөлөр бар го, тамак аштан кыйналган, кийим кечеси жок, башка жок, ошолорго. Үчүнчүсү именно ногу Ташкент шаарынын өзүнө, Ташкент шаарына бүт бардык Ташкенттин бардыгына сооптуу иш болуп турган бир пайдалуу нерселерди кылып берүү. Ошондо 3 направление менен сүйлөшкөнбүз да. Анан бизден кеңештеги деген балдар бар да, бир 6-7 бар, максаткер, мен бар да, башка балдарыбыз бар. Бүт ушу чогулган акчаны биз аркылдашып, чечишип туруп анан биздин желкебизде да буну адал жолго иштетишүү керек. Биздин желкебизде канча да бирөө колуңа 100 сом берип ушуну адал жолго жумшатып элементарный 100 сом жумшашып туруп бизде канчадан акча ошентип неме болбасын, эми бардыгына колдон келишинче кол сунуп жардам берүүгө аракет кылып калдык. Ошого себепкер да болуп калдык. Алдан кийин ушу Ташкенттин өзүнө ушундай бардык элине пайдалуу сооптуу ишти кылабыз деп 904.899 сомдук акча сактаптык да. Бунун биринчиси тал тикемиз, Мезира базарынан наркы мост жакка чейин. Көрдүңөр беле? 225 түп тикемиз. 6 жерден суу чыгарып бергенбиз. 6 жерденчи. И ошонун 225 түптү 180-и өзү чыкты жашылдырып. И алдан кийин неме кылып бергенбиз, скамейка кылып бергенбиз. 46.220 сомго бир 40 жерге скамейка кылганбыз. Микрорайондун ар бир домдордун жана жыгак немелер бар, стойкалар, темир. Жыгаштары жок, ошонун жыгаштарын кылып бергенбиз. И больницага көрдүңөрбү, бир больница бар бизде микрорайондо. Ошол жерге мындай неме кылып бергенбиз, скамейка урмазы менен кылыпчы. И мосттан мына прямой кирип аткан жерде ал жерде да скамейка урмазы бар. Мосточу? Шиттин түйүнү. Северныйга кылганбыз. И алдан кийин табут кылып бергенбиз. Табутту билесиңер да. Маркумду жууп отурган, и маркумду акыркы сапарга көтөрүп узатып апара турган, и ошо мүрдөнү шамал, жамгырда, карда касканда ошто суу болбош үчүн ошону тоздуруп турган 3 комплект кылганбыз да. Ошентип